Эмоциялар башкарат. Өтө кызык тема. Эмне үчүн бизди эмоциялар башкарат деп ойлойбуз, Жок, мен акылдуу элемин. Мен эмоцияма башкартпайм. Мен өзүмдү өзүм башкарганга колуман келет деп ар бирибиз ойлойбуз. Бардыгыбыз тең мен өзүмдү башкара алам, мен ушундай сабырдуумун, мен акылдуумун деген оюбуз бар, албетте. Баарыбыз тең өзүбүздү мындай бир макоо чалыш болуп калбайын деген нерседен коркобуз. Баарыбызда маска бар, маска кийип алабыз. А бирок чындап келгенде бардыгыбызды тең эле эмоциялар башкарат экен. Өтө катуу кубанып кеткенде ой барбалаңдап тойдо баарын чачып салабыз го, Жакшылап мактап койгон жерден болгон малды да чачабыз, акчаны да чачабыз, баарын алып чыгабыз, эртең аялыбыздан тил укканды унутуп калабыз. Же болбосо өтө кайгырып турган убакта, чүнчүп турган убакта эртеңки жашоонун кереги жок, болду менин жашоом токтоду деген ой келет дагы, эмне болсо ошо болсун, алса ала берсин, жулса жула берсин дейт да. Көбүнчө аял эркек ажырашып атканда, экөө мушташып атканда, урушуп атканда, алмактан ала бер, сенин үйүңдүн мага кереги жок, сенин мүлкүңдүн мага кереги жок, мен эчтеке албай деле басып кетем дегендер толтура. Бизде бирөө болгон экен, как кейс катары айтып атат, мен деп коет, 5 балам менен только чемоданды алып туруп үйдөн чыгып кеттим, эчтекесин алган жокмун деп өзүн прям чоң бир эрдик кылып койгонсуп сүйлөп атат баягы аялчы. 5 баласы менен үйдөн чыгып кеткенин айтып мактанып атат. Өлүп кетсин, мен таштадым ошого үйдү. Эмне болсо ошо болсун. Башым ама болсо мен андай үйдүн далайын салып алам дейт. Карап көрүңүздөр. А жашы өзүнүкү канчага келип калган? 40тан ашып 50гө таяп калса керек да, Эми элестетип көрүңүздөр. Эмоция деген нерсе ушул жерден баягы ачууланып атат, капаланып атат, күйөөсү мүмкүн предательство кылгандыр, же күйөөсүнүн туугандары менен урушкандыр, тил табышпастык болуп калгандыр. Кандай гана ситуация болгон убакта дагы аялы күйөөсү экөө урушту, алардын эмоциясы эртең тарайт да, 1 айда тарайбы, 2 айда тарайбы, 3 айда тарайбы. А бирок ортодо балдар биринчиден ата эненин тарбиясынан калып атат, ортодо. Экинчиден бул балдардын каяка барып жашайт? Булардын тагдыры эмне болот? Экөө урушуп атканда ошол балдардын тагдырын ойлогон жок да. Көрүңүздөрбү? Эмоция башкарат деген сөз ушул. Кайда болсо дагы бизди эмоциялар башкарып кеткенде, биз өзүбүздү таппай калып атабыз. Анан эртеңки күндү ойлобой калып атабыз. Анализ жок болуп калып атат. Башкача айтканда биз ойлонгонго жетишпей калып атабыз. Ачууга алдырып, ошол моментте чечим чыгарып койгондо, ортодогу канча деген адамдын тагдырына балта чабылып жатат. Ошондуктан достор, биз бул эмоцияны башкаруу боюнча ушул көйгөйүмдүн ачкычы курсубузда 21 күн бою жалаң ушул эмоцияларды иретке келтирүүнүн үстүндө гана иштейбиз. Күнүгө басуу техникасын, ыраазычылык жазуу жана андан башка толтура техникаларды ушул көйгөйүмдүн ачкычы курсунда гана беребиз. Биз бардык көйгөйлөрүбүздүн ачкычы бирөө экенин гана таптык. Бир гана ачкыч бар. Бирок ошол бир эле ачкычты табыш үчүн биз барбаган жерге бардык. Бербеген акчаны бердик. А бирок биз оңой эле ушул Сүтсай илимине келип, ушул көйгөйүмдүн ачкычы курсуна келип эле таап алсак болмок экен да. Бирок биз билген жокпуз да. Эми сиз биздеги 9 эмоция бар экенин билип алдыңыз. 9 эмоцияны кантип тизгиндеш экенин билип алдыңыз. Тизгиндеп туруп, аларды башкара алса болот экен, жөнгө салса болот экен, жөнгө салып туруп биз бардык көйгөйлөрүбүздүн ачкычын таап алсак болот экен. Көпчүлүктүн суроосу боюнча, мен балдарымды эмне үчүн түшүнө албайм, же болбосо балдарым мени эмне үчүн укпайт, жолдошумду эмне үчүн түшүнө албайм, мен эмне үчүн коллегаларымдын арасында эч ким мени түшүнбөйт, тең туштардын арасында мен дайыма таарынчакмын, тууган уруктун арасында мени баары эле капа кыла беришет деп бизге келген каттардын арасынан, консультацияга келип кайрылган адамдардын арасынан ушул гана суроолорду тез берип турушат. Эмнегедир ушул эле суроо менен кайрылгандар өтө көп. Ошондуктан биз сиздерди кайрадан
көпчүлүктүн суроосу боюнча көйгөйүмдүн ачкычы аттуу сандык психологиянын негизинде жазылган 21 күндүк интенсив курсубузга кайрадан чакырабыз. Кимде ким ушундай көйгөйлөр болсо, көйгөйүнүн ачкычын тапкысы келсе, анда төмөнкү номерге кайрылыңыздар.